الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу бир туугандар, Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Мына дагы бир жума ибадатын бизге насип кылып, Аллахтын үйүндө бардыгыбыз топтолуп отурабыз. Бул да болсо жараткан Аллах Тааланын бизге болгон мээрими, мына ушундай ибадатты насип кылып, өмүрүбүзгө Аллах субханаху таала өмүр кошкону бул чоң бир немат. Туугандар, биздин шариятыбыз адам заты үчүн зарыл болгон нерселерди, адам заты үчүн керек болгон жашоосу жакшы, адам заты бактылуу болуш үчүн шариятыбыз көптөгөн эрежелерди алып келген. Ар дайым биз бул нерсени кайталап айтып турабыз. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Керимде «Вадаккир фа инна зикра танфаул муъминин» эстетме имандуу адамдар үчүн пайдасын берет. Имандуу адамдар эстетме, эскертме боло турган болсо, мына ошол нерселерден пайдасын алышат, пайдаланышат. Туугандар, Аллах Таала мына ушул жерде танфаул муъминин, имандууларга пайдасын тийгизет деди. Имандуу инсандарды бирөөнүн насаатын, Аллах субханаху ва тааланын разылыгы үчүн, акыреттеги түбөлүк жашаган мекени болгон бейиши үчүн насаат эгерде жакшылык, чындык, акыйкат айтыла турган болсо, имандуу инсан мына ошол нерсени туугандар кандай сүрөттө кабылдайт? Биринчи орунда мына ошол нерсеге шүгүр кылып, рахматын айтып, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткандай: «Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи». Өзү үчүн жактырып, өзү үчүн каалаган бир жакшылыкты башка бир туган мусулман үчүн дагы чын жүрөктөн кааламайынча толук имандуу болбойт. Бириңер дагы толук имандуу болбойсуңар, мына ошол өзүңө каалаган жакшылыкты башкага кааламайынча деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ошондуктан бул дүйнөдөгү акча, дүйнөдөгү байлык үчүн, алтын үчүн жана башка нерселер үчүн болгон нерселерге адамдар менен бөлүшүп, эгерде ошол нерсеге көрсөтпөй койсо, бирөө айтпай койсо, кандай адам заты капа болот, адам баласы капа болот. Мага айтып койсо мен дагы пайдаланмак, мага айтып койсо мен дагы ошол пайданы алмакмын деп. Дүйнө үчүн эгерде ошондой ишараттарды көрсөтүп, дүйнө үчүн, байлык үчүн бир нерсени айтса, адам бул нерсени чын жүрөктөн кабылдайт, эч качан капа болбойт. Дүйнө үчүн сүйүнөт, кубанат, бирок түбөлүк акырети үчүн, Аллах Тааланын разылыгы үчүн эгерде чындыкты айтып, Аллахтын разылыгына болгон, бейиштерге болгон жолду көрсөтүп коюу, мына ошол нерсени туугандар адам баласы мына ошол тескери кабыл алышы мүмкүн. Акыл үйрөтүп аткандай жактырбашы мүмкүн ошол нерсени. Ошол нерсени жактырбай коюу, ошол нерсени кабылдабай коюу, мына ошол туугандар биз айтып өткөндө айттык, бул текеберлик. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдан сахабалардын бири сурап калды: «Я Расулаллах, биздин ушул үстүбүздөгү кийген кийимдери керек болсо бут кийимине чейин ушундай кооз болуп турганын каалайбыз. Ушул нерсе дагы ушул кыйынсынуу текеберликке жатабы?» дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Жок» деди. Жараткан кудуреттүү кооз зат кооздукту сүйөт. Бирок текеберлик бул чындыкты, акыйкатты четке кагуу жана адамдарды кемсинтүү. Ал-кибру батарул хакки ва гамтун нас. Адамдарды кемсинтүү, үстүнөн күлүү, анын сырткы келбетинен, улутунан, уруунусунан болобу, кыскасы кандай болбосун, мына ошол адамды кемсинтүү, чындыкты кабыл албай коюу, акыйкатты кабыл албай коюу. Ислам ушунчалык бир адилеттүү дин болгондуктан керек болсо мына ошол душманыңдан дагы, туугандар, сенин душманыңдан болсо дагы оозунан жакшылык чыгып аткан болсо, ошол душманыңдан чыккан жакшылыкты дагы алып коюу керек. Мына ошол нерсеге чакырат. Досторуңдан балким ошондой бир объективдүү, бир акыйкат, чындык айтылбай калышы мүмкүн. Көңүлүңдү оорутпай коюн, оорутуп албайын деп балким көп нерсеге көзүн жумуп айтпай коюшу мүмкүн. Бирок душманды сүйлөгөн сөздөрүнө анча-мынча көңүл буруп турган бул жакшы болот. Эмне үчүн дегенде, мына ошол душман сендеги болгон терс сапаттарын баарын ачык айтат. Көптөгөн сенин жакындарың айтпашы мүмкүн. Бирок душманыңдын оозунан ошондой чындык чыгышы мүмкүн. Ошондуктан душмандын дагы
сага айткан сөздөрүнө анча мынча кулак салып турган, бул пайдалуу.